Батыр Алсыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде ачык эшиктер күнү жогорку деңгээлде уюштурулуп, миңдеген жаштардын башын бириктирди. Өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген мектеп бүтүрүүчүлөрү, ата-энелери жана мугалимдери менен бирге катышып, окуу жайдын мүмкүнчүлүктөрү менен жакындан таанышты. Мен номер 52 Кыргыз Түрк достугу мектебинен келдим. 11 класстын окуучусу. Бул жака биз өзүбүздүн классыбыз менен келгенбиз. Бул бизге экскурсия кылып, гидтер көрсөтүп кетишти өздөрү. Ар бир кабинетке кирип, бардыгынын слайдтарын көрүп чыктык. Ошо анан барды жакты, өтө сонун деңгээлде болду. Бирок ишенимим чоң мугалим. Коноктор университеттин факультеттери жана колледждери тарабынан даярдалган мастер-класстарга катышып, ар бир кесип боюнча маалымат алышты. Бул иш-чара бүтүрүүчүлөр үчүн келечектеги багытын аныктоого чоң жардам берди. Бул ачык эшиктер өткөрүүнүн негизги максаты болуп, абитуриенттерге туура кесипти тандоого жардам берүү болуп саналат. Биз бул ачык эшиктерде атайын экскурсияларды, окуучулар үчүн мастер-класстарды, кызыктуу оюндарды жана ошондой эле мектептен келген окуучулар үчүн, ата-энелер үчүн кызыктуу маданий эстетикалык борбор тарабынан концерттик программалар уюштурду. Андан сырткары биз менен тыгыз иштеген мектеп директорлоруна атайын биздин Батыр Алсыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин ыраазычылык баракчалары тапшырылды. Азыркы учурда болжолдуу түрдө бир 5000 жакын окуучулар келип, биздин университет боюнча таанышып, өздөрүнө кызыктуу болгон суроолорду берип, жоопторду алып жатышат. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетине кош келиңиздер. Иш-чаранын расмий бөлүгү маданий эстетикалык борбордо улантылып, университет жетекчилиги жаштарга кайрылуу жасады. Урматтуу абитуриенттер, мен окуу жайдын ректору катары ушул жердеги Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун указы менен алдыга койгон максаттардын бардыгын жакшы ишке ашырып келе жаткандыгы үчүн достук ордени менен сыйланган окуу жайдын жетекчиси катары биздин 600-700ге жакын жалпы жамаатыбыздын атынан жана өзүмдүн атыман ушул жерге биздин босогон аттап, ата-энеси ишенип бере турган, ата-энеси ушул окуу жайга бар окуйсуң деп шарт түзүп бере турган ар бир абитуриентке, ар бир келечектеги биринчи курстун студентине биз эң максималдуу түрдөгү шарттарды түзүп берүүгө даярбыз. Окуу жайдын ректору профессор Абдулбек Мамасыдыков жаштарды туура кесип тандоого чакырып, билимге болгон умтулуу ийгиликтин негизги ачкычы экенин белгиледи. Андан соң факультеттердин ишмердүүлүгү тууралуу видео тасмалар көрсөтүлдү. Англис тили, кошумча немис тили. Биз 34-чы мектептен келдик. Бул окуу жайдын мага эң жаккан жери түрк тилине тапшыргым келди. Эң кызыкканым экономика, бар жок нерселер бар дейм. Майрамдык маанайды университеттин таланттуу студенттери даярдаган концерттик программа коштоду. Жалпысынан иш-чарага 4000ден ашык мектеп бүтүрүүчү катышып, ар бири өз келечегине жаңы дем, жаңы максат менен кайтышты. Сүйөрбек Таштемиров, Айбек Үсөнуулу, Достук телестудиясы.